Кыргызгидромет агенттигинин сентябрга карата аба ырайынын божомолу тууралуу маалыматына ылайык. Күздүн алгачкы айында абанын айлык орточо температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын өрөөндөрүндө нормадан 1 градуска жогору. Талас, Ысык көл, Нарын областарында, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо норманын чегинде болот. 9 градуска чейин жылуу болушу, күндүзү 18-23 градустан 28-33 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын өрөөндөрүндө 9-14 градус жылуулуктан 15-20 градус жылуу болушу күтүлөт. Күндүзү 22-27 градус жылуулуктан 30-35 градус жылуу болушу күтүлөт. Өлкө аймагында 7-9 сентябрларда жаан-чачын күтүлбөйт. Бирок 10-15 сентябрга чейин туруксуз аба ырайы орун алат. Күндүз кээ бир райондордо мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Ал эми жаан-чачындын айлык көлөмү Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын өрөөндөрүндө жана Алай өрөөнүнүн чыгышында нормага жакын. Нарын облусунда, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо, Ысык көл облусунун чыгышында нормадан арбын болушу ыктымал. 10 сентябрдан 15 сентябрга чейин абанын температурасы төмөндөйт. Ошондой эле 10 сентябрда түнкүсүн Чүй, Ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, күндүзү уже Чүй, Ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Синоптиктер мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба, дыйканчылык иштерине кедергисин тийгизерин белгилейт. Маалым болгондой, быйыл жаздын эрте келиши жана кургакчылык эгин талааларына сезилерлик зыян алып келди. 12 000 гектар жерге кызылча өрөөнү себилсе, катаал аба ырайынан улам 500-600 гектарына чыкпай калып, ордуна жүгөрү айдалган. Ал эми Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги учурда кылкандуу дан эгиндерин оруп, жыйноо 83%га жыйынтыкталып калганын кабарлады. Ушу Чүй областы кылкандуу дан эгиндери негизи аякташты. Бул жерде суу самыр өрөөнү анан чоң кеминде азыраак аянттар калды. Ал эми Ысык көл областында бир 40%га жакын жыйналып калды. Эң негизги айтып кете турган бул жерде сиздерге маалымат катары ушу быйыл билесиздер, декандар үчүн өтө сыноо жылы болду. Жаз айындагы сууктун болушу, май, июнь айында күндүн ысышы өсүмдүктөрдүн өсүшүнө терс таасирин тийгизди. Кайрак жердеги эгиндердин түшүмдүүлүгү өтө төмөн болду деп айтсак болот. Ошого карабастан, ошол эле учурда кээ бир областтарда түшүмдүүлүк 25-28 центнерге чейин буудайдын түшүмдүүлүгү күтүлүүдө. Учурда Айыл суу чарба министрлиги күзгү айдап себүү иштерин баштоо алдында турат. Сентябрь айынын орто чегинен тарта буудай жана арпа себүү иштери аткарылат. Анткени күздө себилген дан суукка, шамалга туруктуу келип, түшүмдү 20-30%га көп берет. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.